рахаттануу менен көрсөтүп берип атып, чочулаганын билдирди. Мен жөн гана үйүн сыртынан болсо дагы көрүп койгум келгенин айттым. Журналист турбайсызбы? Бул жакта аталаш иниси турат деп калды. Сиз үйдү Алмаз аганын аталаш иниси карап турат экен. Эмнеге келгенимди айтсам, меймандостугун көрсөтүп, эшигин ачып берди. Көчөгө атасынын ысымы берилиптир. Бул дагы жөн жерден эмес. Эмне үчүн экенин алдыда түшүнөрсүз. Бизди көптөн бери киши кирип чыкпаган, томсоргон үй тосуп алды. Үй кандай салынса, ошол боюнча турган экен. Жада калса ичиндеги эмеректери дагы ошол боюнча. СССР учурунда баарыбыздын үйүбүздүн ичи окшош болор эле. Мен дагы бала чагымдагы үйүмдү эстеп ностальгия болдум. Эч нерсесин өзгөртпөөсүн өзү өтүнүптүр. Балким келип кеткенинде апасы колдонгон буюмдардын өзгөрбөй, ошол боюнча турушун каалаган чыгар. Бир караган кишиге музейдей таасир калтырат. Ата журт деген ата журтта. Ээси жок үй дайыма муздак болот эмеспи? Бирок кайсыл бир күнү жылуулук болоорунан үмүт кылгандай сезилди. Апасы Роза мындан бир топ жыл мурда көз өтүп кеткен экен. Кошуналары уулунун акыркы жолу үйүнө келип кеткени ошол болгонун айтты. Роза Иди у нас жила. Была очень хорошая. Моей свекрови она была. Они росли вместе, была как подруга. Хорошая женщина. Когда надо, поругает, когда нужно, пожалеет. Хорошая. В общем, дети у нее, хочу сказать, за Алмаза. Алмаз, сын у нее, она как говорила, это мой Бог. Он, наверное, любил ее больше всех. И она, возможно, любила его больше всех. Хороший он человек. Кемсинтпеген адам, аябай түшүнүктүү. Адамдын көп, Ананияда адамдардын көп эмесин көйгөйүн чечип берген. Жардам сурап келгендерден отказ кылчу эмес. Мен өткөндө кол алдында 5000 адам иштейт экен деп едим билем. Андай эмес экен. Казакстанда Алмаз Турдуметович 20 000ден ашык жумуш ордун түзгөн ишкер экен. Ушул эле айылдан 500гө жакын адам Казакстандын Павлодар шаарында иштеп, үй бүлөлөрүн багышат экен. Алмаз Турдуметович көрөгөч ишкер гана эмес, дипломат, айкөл жана өтө гумандуу инсан экенин билдик. 10 000ге жакын шайлоочусу бар айылда 11 улуттун өкүлү болсо, баарына бирдей мамиле кылганын ушундан билиңиз. Бир мезгилде өзүңөр билесиңер, элдер ушундай бай жер жаңы таратылып аткан мезгилде эл кыйынчылыкка түшүп келген. Ошондо айыл суунун акчасын төлөй албай калганда ушул абадагы себепкер болуп айылга жардам берип, ошо суунун эмесинен бир мезгилде бир жылдык утулганда ушундай сооттор. Эми Алла субхана тааланын астында эң эле чоң бизге жакшылыгы бул мечиттин салынышы. Алмазова бир эле ушул эки айылдын мечитине эмес, православный чиркөөгө да